1909-жылы бир кеме Атлантикадан жоголгон. Ичинде 211 адам белгисиз жоголуп, ошол бойдон табылган эмес. Бул СС Ватя. Эмне болду? Бул сыр азыркыга чейин чечилген жок. СС Ватя пассажир жана жүк ташуучу лайнер. Курулган жылы 1908-жыл. Англия. Максаты Англиядан Түштүк Африкага жана Австралияга жүк жана пассажир ташуу болгон. 1909-жыл июль айында Дурбандан Австралияга жол тарткан. Акыркы жолу байланышка 26 июль күнү чыккан. Ал убакта бардыгы жакшы, аба ырайы тынч болгон. Бирок 27 июлдан кийин эч бир байланыш болгон жок. Кеме табылган эмес, бирок аймакта кайсы бир белгилер жөнүндө кабарлар келген. Бир нече балыкчылар кемеге калган бөлүктөрүн көргөн дейишкен. Көп экспедициялар жана изилдөөлөр. Негизги аймак Австралия жээгиндеги Индия океаны тарапты карап изилдешкен. Бунун теориялары боюнча борон Атлантик океанда катуу борон болуп кеме батып кеткен. Же жаңы кеме тең салмактуулук туура эмес. Балыкчыларга караганда тез чайкалган. Жана ошондой эле легендалар пайда болгон. Кээ бир адамдар Ватя кайда кеткен эч ким билбейт дешет. Айрым архивдик гезиттерде кеме белгисиз абалда табылган эмес деп жазылган. Мистикалык версиялар кемени Түштүк океандын айланасындагы чокуларга кирип кеткен дешет. СС Ватя кайда кеткен? Теориялар көп, бирок эч ким аны так айта албайт. Сиз бул сырды кантип чечмелейсиз? Пикирлериңизди комментарийде калтырыңыз. Эгер ушундай кызыктуу маалыматтарды билгиң келсе, мага катталганды унутпа.